Bismillahirrahmanirrahim. Maduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Урматтуу бир туугандар, Аллах субханала ва таала чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Ошо баардыгыбыздын жакында келе жаткан Курман айт майрамыбыз мубарак болсун. Баардыгыңыздардын Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Эми бул майрам өтө улук майрам. Бул Курман айттын орду ислам дининде өтө чоң. Жана курмандык салуу динибизде өтө сооптуу амал. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эч бир адам Курман айт күнү Аллага курмандык чалуудан дагы артык бир Аллага жага турган эч бир амал кыла албайт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Башкача айтканда, ошол ар бир күн үчүн бир өзгөчө амалдар болот. Ал эми Курман айт күнүнүн өзгөчөлүгү, ошол Курман айт күнү Аллага жага турган эң сүйкүмдүү амал бул кан чыгаруу, курмандык кылуу экен. Ошону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат. Жана айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: албетте ошол курмандык кылынган жаныбар кыямат күнү өзүнүн мүйүзү менен, өзүнүн түгү жүнү менен, өзүнүн туяктары менен келет дейт. Башкача айтканда, ошол жаныбар бул дүйнөдө кандай болсо, кыямат күнү ошондой болуп туруп, толук эч бир мүчөсү кемитилбестен келет. Эмне үчүн? Ал ошол курмандык кылган адам үчүн бир толук сооп болуш үчүн. Ошондой эле ошол курмандык кылган адам үчүн анын бир унаазы болот экен. Курмандык кылган адам ошол курмандык кылынган жаныбар менен кыл көпүрөдөн өтөт экен. Жана пайгамбарыбыз ушул хадистин уландысын айтат: албетте ошол курмандык кылган жаныбардын каны эң биринчи тамчысы жерге тиелектен мурун Аллах субханала ва таала ошол курмандыкты кабыл кылат дейт. Башкача айтканда, Аллах субханала ва таала ошол курмандык кылайын деп ниет кылганда эле ошол ниеттин Аллах субханала ва таала кабыл кылат экен. Бул Аллага эң сүйкүмдүү амал. Ошол Курман айт күнү Аллага эң сүйкүмдүү амал бул курмандык кылуу экен. Эми башка бир хадисте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурашты: эй Алланын элчиси, бул курмандык кылуу деген эмне? Башкача айтканда, биздин шариятыбызда орду кандай деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: курмандык кылуу суннату абийкум Ибрахим. Бул силердин атаңар Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтү деди. Омалана фиха. Ал эгер ошол курмандык кылганда бизге кандай сооптор берилет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ар бир түгүнө силерге бирден сооп берилет деди. Фасуфу я Расулаллах. Ал эми жүнүнөчү деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ар бир жүнүнө дагы бирден сооп берилет деди. Башкача айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин манисинде айтып атат: эгерде ким бир эчки сойсо, эчкинин денесинде канча түк болсо, канча кыл болсо, ошончо сооп берилет экен. Ал эми кимде ким кой курмандык кыла турган болсо, койдун денесинде канча жүн болсо, ошончо сооп берилет экен. Ал эми кимде ким төө же уй курмандык кыла турган болсо, денесинде канча түк, канча жүн болсо, ошончолук сооп көп берилет экен туугандар. Ошого деген баардыгыбыз иншалла курмандык кылганга кимдин мүмкүнчүлүгү болсо ошого иншалла баардыгыбыз ниет кылалы. Эми курмандык кылуу кимге важип? Курмандык кылуу баардык акыл эси жеткен, мусулман, сапарда болбогон, өзүнүн үйүндө болгон кишиге, жана кимге зекет важип болсо, ошол кишилерге курмандык чалуу важип болот. 1 жашка чыккан кой, эчки жана уй, жана төөлөрдү курмандык кылсак болот. Эми курмандык чалуунун убактысы эртең менен биз Курман айт намазын окугандан кийин, намаз окугандан баштап, ошол Курман айт күнү жана кошумча 2 күн менен биз курмандык кылсак болот. Ошондуктан туугандар, баардыгыбыз иншалла Курман айт майрамына даярданалы. Бул сиз менен биз үчүн бир жылда бир келе турган майрамыбыз мусулмандардын. Курман айт күнү сиз менен биз өлүктөрдү эстеп, бир ыйлап, кайгырбастан, сиз менен биз баардыгыбыз жакшы кийимдерди кийип,
туугандарыбызды зыярат кылалы, бир майрамдык маанай менен көптөн бери күтүп аткан ушул майрамыбызды жакшы бир майрамдык маанай менен өткөргөнгө иншалла баардыгыбыз аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.